Чылым чеккендер эмне жеши керек? Нарколог пайдалуу 6 азыкты атады. Дарыгер тамеки чеккенден улам организмде азайган витаминдерди толтуруунун жана чылымга көз карандуулуктан арылталган жашылча менен жемиштерди санады. Организмден никотинди чыгарууга жардам берген азыктардын Вадим Зветский айтып бергенин Известия жазды. Адис никотин организмдеги С витаминин азайтарын эскерткен. Брокколи анын ордун толуктап, зат алмашууну жакшыртып, өпкөнү уулануудан сактай алат. Ошондой эле С витаминин толуктоого апельсин да жардам берет. Шпинат никотинди айдаган фолий кислотасына жана В9 витаминине бай. Ал эми чийки имбир аз да болсо чылымга көз каранды кылбай, кандагы никотинди азайтат, кандагы уулуу затты клюквада тез чыгарат. Адис тамеки чеккендер лимон менен иммундук системасын чыңдаса болорун айтты. Андагы цитрус кислотасы жана С витамини зыяндуу кесепеттер менен күрөшөт. Ошондой эле сабиз А жана С витаминдерин толуктайт. Дарыгер соңунда капуста организмден никотинди кетирүүгө жардам бере турган изотиасианаттардын жана башка антиоксиданттардын табигый булагы экенин кошумчалады. Чылым чекпегендердин өпкө рагына кабылышынын башкы себептери айтылды. Тамеки тартпаган адамдар деле күн сайын чылымдын түтүнүн жутса, өпкө рагына чалдыгуу ыктымалдуулугу 20-30% болот. Бул тууралуу хирург дарыгер Ренат Хайров өзүнүн Instagram баракчасына жазганын РИА Новости билдирди. Ал белгилегендей, тамекинин түтүнүндө адамдын иммундук системасын алсыратып, аны илдетке чалдыккандай абалга алып келип, иммундук системанын рак клеткаларды жок кылуу жөндөмүнө терс таасирин тийгизе турган химиялык заттары болот. Тамекинин түтүнү дем алуу, жүрөк оорусу, колоректалдык рак, мээ рагы, кан рагы жана өнөкөт өпкө оорусу илдеттерин козгоо коркунучун жогорулатат. Чылымдын түтүнү менен дем алганда чоңдордо жана жаш балдарда тамак аш аллергиясы, ринит, бронхиалдык астма, риносинусит, экзема өөрчүп кетиши мүмкүн. Хайров мындан сырткары көк түтүндү жакшы көргөндөрдүн үйүндө бешиктеги мыркай күтүүсүз синдромдон улам чарчап калышы да мүмкүн экенин, бул көрүнүш балдар арасында көп кездешерин эскертет. Хирург канцерогендер, нитрозаминдер чылым чегилген имараттын ичине сакталып каларын эске салат. Ал эми желдетүүчү каражаттары бар бөлмөдө аталган заттын 80% калат. Ошондуктан имаратта бир канча убакыт мурда тамеки чегилген болсо да, ден соолукка зыяндуу экени белгиленет. Адис чылымдан сырткары тамак бышырганда бөлүнүп чыккан түтүн, күйүктүн жыты да өпкө рагынын козгогучу болушу мүмкүндүгүн айткан. Жакыныңыз чылымын таштабай жатабы? Окумуштуулар жеңил ыкма сунуштады. Маалымат кылайык, окумуштуулардын иликтөөсүнө 6000ге чукул адам катышкан. Аларды 2 тайпага бөлүп, жаман адаттан арылтуу үчүн ар кандай ыкмаларды сунуштап көрүшкөн. Бирине дени сак жашоо образынын пайдасы жөнүндө айтылса, башкаларына электрондук тамеки колдонуп көрүүнү сунушташкан. Мындан сырткары айрым катышуучуларга эгер кимде-ким 6 ай ичинде чылым чекпей койсо, $600 төлөп беребиз деп акчалай сыйлык убадалашкан. Белгилүү болгондой, башка ыкмаларга салыштырмалуу акчалай сыйлык сунушталган катышуучулар жакшы жыйынтык көрсөткөн. Окумуштуулар ушул сыяктуу ыкмалар кызматкерлерин жаман адаттан арылтууга аракет кылган компанияларга жакшы жардам берерин айтып, акчалай сыйлык чылым чегүүнү койдурууда эң арзан жана жөнөкөй ыкма экенин баса белгилеп кетишкен. Чылымды таштаган кишинин организми кантип өзгөрөт? Адам чылымды таштаган соң бир нече мүнөттөн кийин эле организмде жакшы жакка өзгөрүүлөр байкала баштайт. Бул тууралуу Россиянын саламаттыкты сактоо министринин орун басары, медицина илимдеринин кандидаты Олег Салайгага шилтеме берип, РИА Новости жазды. Акыркы изилдөөлөрдүн жыйынтыгына караганда, адам чылымды таштары менен эле алгачкы мүнөттөрдө организмде оңолуу башталат. 1 жылдан кийин жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгуу тобокелдиги 50% азаят. Ал эми 5 жылдан кийин тамак жана ооз көңдөйүн рагына кабылуу коркунучу дагы 50%га төмөндөйт, деди Адис. Калиева чылым чегүү 15-20 жылда ракты пайда кылышы мүмкүн. Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун дарыгери пульмонолог Анара Калиева чылымдын түрлөрү насвай чегүү, инсульт, инфаркт, рак ооруларына кептей турганын айтты. Чылымда адам организмине зыян алып келүүчү 7000ден ашуун уулуу зат бар. Бул тууралуу Анара Калиева Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында, тамеки чегүүнүн зыянын адам 15-20 жылдан кийин гана тарта баштайт. Өлкөдө өпкө рагына кабылган 10 кишинин 9-у тамеки чеккендер.
Өкүнүчтүүсү алардын арасында өзү активдүү чылым тартпаса да, тамеки чеккен кишинин жанында жүрүп, пассивдүү чеккен абалда жабыркагандары бар. Чылым чегүү биринчи кезекте кан тамырларды ичкертет. Анын кесепетинен инфаркт, инсульт, гангрена илдеттери пайда болот. Ошондой эле иммунитетти түшүрүп, респиратордук жугуштуу ооруларды илештирип алуу коркунучун 50%га көбөйтөт. Учурда өлкөдө 426 000 адам чылым чегери катталган. Тилекке каршы өспүрүмдөрдүн арасында да 2,5% чылымдын ар кандай түрлөрүн чегери моюнга алышкан. Алар буу аркылуу тарткан тамекилерди зыянсыз деп ойлошот, бирок тескерисинче никотин андан көбүрөөк өлчөмдө өпкөгө кирип, организм үчүн олуттуу коркунуч алып келет, деди Калиева. Дарыгер тамеки чегүүнүн зыяндуулугун коомго айтып, деп турган өнөктүктөр маал-маалы менен өткөрүлүп туруусунун зарылдыгын кошумчалады. Болду, тамеки сени менен ажырашам. Жаман адаттардын бири чылым чегүү. Эгер сиз тамекини таштасам же таштабасам деп эки анча ойдо жүрсөңүз, анда тамекинин зыянын дагы бир ирет эске алып, эркиңизге бек турсаңыз, мүмкүн таштап коерсуз. Дүйнөдөгү 1,3 миллиард адам тамекиге көз каранды. Ар бир 6 секунд сайын тамекинин кесепетинен ооруга чалдыккан бир адам көз жумат. Ал эми жылына 5 миллиондой адам чылымдын айынан жарык дүйнө менен кош айтышат. Өпкөн рагына чалдыккандардын 90%ы тамеки тарткандар. Жашы жеткендер боюнча тамекини көп колдонгон 121 мамлекеттин ичинен биринчи орунда грециялыктар турат. Эң аз чеккендер эфиопиялыктар, жылына 51 даана гана чегет. Ал эми 49-орунда кыргызстандыктар. Тамеки таштоонун негизги жолдору. Тамекини таштоо үчүн эң биринчи адамдын өзүнүн эрки, тамекини таштайм деген максаты болушу керек. Ага чейин анын ден соолукка кандай зыяны бар экендиги тууралуу маалыматты өзүнө сиңирип бүтүшү кажет. Андан кийин адистер дарылоо жолу менен жардам бере алат. Биз алгач тамчылатма дарыларды кан тамыр аркылуу куябыз. Бул дарылар организмдеги зыяндуу заттарды сыртка чыгарууга, канды канчалык бир деңгээлде тазалоого көмөк берет. Анын да атайын таблеткалары бар. Алар 10 күнгө чейин ичилет. Тамекини таштап жаткан адамга үй бүлөсү да жардам көрсөтүүсү керек. Анткени тамеки чегип жүрүп чекпей калган адамдын 3-4 күн ичинде эле нерв системи чыңалып, ачууланып, урушчаак болуп калат. Бул учурда анын жинине тийбөө, кыжырданпоо зарыл. Эң негизгиси, тамеки чеккен адам тамекини жунган адатка айлантып, зериккенден чегип жатканын аңдашы керек. Тамекиден кайсы оорулар келип чыгат? Кан айлануунун жана теринин бузулушу, беттин кара көк тартып кетиши, стенокардия, жүрөктүн иштешинин бузулушу, ашказандын жарасы, өпкөнүн, ашказандын, бөйрөктүн, жатындын, эмчектин, табарсыктын жана ооз көңдөйүнүн рагы, импотенция, өпкөнүн сезгениши. Тамекини эмне менен алмаштырса болот? Сагыз, мумпосуй, семечка, булочка, кара шоколад, балдарды ээрчитип сейилдөө, кинотеатр же балдар аянтчасына ойнотуп алаксоо, тамеки чегип жаткан адамдардын жанынан уулак болуу, спорт көнүгүүлөрүн жасоо, хобби. Ошондой эле кош бойлуу айым тамеки чексе, кан тамырлары ичкерип кетет да, балага кан аркылуу азык заттар, витаминдер толук жетпей, бала аз салмакта, оорукчан болуп төрөлүшү мүмкүн. Андан да коркунучтуусу, баланын жүрөк кемтиги, баш сөөктүн басымы ар кандай майыптык менен төрөлүшү мүмкүн.